Бул Кокашат айылын аралап өткөн Жан каналы. Канал аркылуу 1300 гектардан ашык айдоо жерлери сугарылат. Кечээки селдин суулары канал аркылуу агып, азда болсо ишти жеңилдеткен. Тилекке каршы айыл эли канал өз убагында тазаланган эмес. Мындан улам андан ашкан суу айылды каптаган деген нааразычылыктарын билдиришүүдө. Ал эми айрым жашоочулар мындан 10 күн мурун механикалык тазалоо иштери жүргөнүн айтышат. Экскаватор келип арыктарды тазалап, бияка чыгарып, алда чырдыктардын баарын бияка жээктерин тазалап кеткен. 3 күн мурун сууга берилген. Ошол жерде суу дыйкандарга кетип атты. Анан тазаланган жок деген нерсе билбейм, тазаланып эле кеткен. Бул түшкөн тиги айылдардан аккан мусорлор келип бияка тыгылды. Тиги көпүрөгө тыгылды, бияктын баарын каптап кетти. Тазаланганы, канал тазаланган. Канал себепкен эмес, каналды тазалап кетишкен. Бу жерде өзүнүн 2-3 күн мурун суу жаткан, дыйкандарга суу берген. Ал өзүнүн определенный эле ченелүү суусу жатты. Сел жүргөн күнү Жан каналында суу болгон эмес. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин шашылыш билдирүүсүнө ылайык Талас району боюнча бардык ири чарба аралык каналдардагы суунун нугу бурулган. Ал эми оңдоп түзөө механикалык тазалоо иштери өз убагында толук бүткөрүлгөндүгүн суу чарба адистери билдиришет. Бетондоого дайындап, бердин баарын тегистеп, берден эки жагынан жол болуш керек да мунун баары. Ошону жасап, анан биягы вегетация башталып калды, суун күзгө алып калды. Бери жагы 335 метр жер жасалды. Бетондолуп, куюлуп, жасап бүттүк. Анан 3 күн промывка кылдык да биз берди. Дагы суу агызып, тазалайбыз да каналды, жууп. Анан 3 күндөн кийин бүгүн кече күнү кечинде биздин чоңдор эме берди, мындай маалымат бергенден суу жабылган кечинде. Анан кийин жамгыр башталды. Бул каналда суу да болгон эмес. Жаап салганбыз. Ал биз эгер жабык болбосо ошол эле каптамак да. Быйыл ирригация тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, мамлекеттик казынадан каражат каралган. Бөлүнгөн каражатка ири чарба аралык каналдар капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Тилекке каршы 22 апрелдеги табият кырсыгынан Талас жана Айтматов районундагы бир катар каналдарды коктуулардан түшкөн сел талкалап кеткен. Коктуудан түшкөн сел Талас жана Чыңгыз Айтматов районундагы каналдарды жабыркаган. Бул Талас районунун Жан каналы, Бордо каналында, Айтматов районунан болсо Каратакы, Төмөн Тамга каналдар жабыркаган. Кече күнү дагы Айтматов районунда балдар бетондоо иштери жүргүзүп аткан. Бүгүнкү күндө ошолордун баары жараксыз абалга келди да. Өзү 2 куб, ар кайсы каналдарда 2 куб, 3 кубка, 5 кубка расчет болсо, түшкөн селдин көлөмү адан көп болгон да. Бүгүнкү күндө Талас районунда өзгөчө кырдаалдар жарыяланып, калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Талас району.